Аксакал, өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз. Мен Суранов Маматкадыр Абдуллаевич, Абдулла уулу. Мен Өзгөн районунун Шерал деген айылында жашап, ошо Досмот деген айылда жашаганмын. Ал Досмот айылы жоюлуп, Шералга көчүп келгенбиз. Ошол жерде 8 класска чейин мектепте окуганмын. Андан кийин Куршап деген айылдагы Ломоносов атындагы мектепте 11-ти бүтүргөнмүн. Андан кийин Оштогу педагогикалык институттун математика факультетин бүтүрдүм 71-жылы. Ошондон кийин 1 жылдык армияга барып келип, анан мектепте мугалим болуп иштедим. Эстирдин акыркы убагына чейин. Бирок мен мынабы баштаган илимиме 3 жашыман эле баштаганмын. Себеби муну мындай деп түшүндүрөйүн. Биздин үйүбүз мындай адырга жакын жерде эле. Анан эшикке чыксам, адыр асманга тийип турганын көрүнүп турат кадимкидей. Анан мен кыялданып адырга чыксам, анан асманга чыксам, анан жылдыздарды көрсөм, жылдыздарды аралап келсем, о жерде эмнелер бар экен билейин деп аракет кылып ойлоно берчүлүм. Bir gün анан bir тулуп деп коет элек, нан салган, териден жасалган баштык. Ошону наны менен мойнума илип алып, асманга чыгып, курсагым ачканда жейм деп, мойнума илип алдыга жылганымда жип тартылып калып, тамагыман боолуп, ыйлап отура берипмин. Акылым жеткен эмес. Мындай артка мындай болуп туруп, анан чыгарып таштасам болот эле жипти. Бирок ошого акылым жетпей эле, муунга боюнча ыйлап отура берген экенмин. Апам келип анан бошотуп чыгарган экен. Менин азыр ойлосом, ушу Алла Таала берген илимий багыт ошондо берилген экен деп азыркы убакта түшүнүп турам да. Жандырмасы ушундай болуп атат. Азыр таптай эми сиз илим боюнча айта кеттиңиз, эл жакшы билбейт да, эмне илимди айтып атасыз. Кайсы илимдерди баягы изилдеп атасыз? Же болбосо кайсы багыттагы билимге ээ болдуңуз? Ушул боюнча мен кийин институт бүткөндөн кийин астрономия боюнча ааламдын кандай түзүлүшүн изилдөөгө киришип кеттим. Эң башталышы плюс заряд менен минус заряд кантип пайда болуп калган. Ошону изилдөөдөн баштадым. Bir 10 жылга жакын ушуну изилдедим. Бирок табылбады. Окубаган китебим калган жок. Бүт светский илимдердин бардыгын окуп чыктым. Бул ачылайын деп эле туңгуйукка барып такалып аттым. Анан кайсы илимди окусам, Алланын кудурети экендигин анык түшүнүп, мен муну ача албайт экенмин, плюс минус зарядты. Андан көрө Аллага кулдук кылгандан башка нерсе жок экен деп туруп, анан намазга киришип кеттим. Намазды казып кеттим. Анан мен кандай ишти баштасам, ошону терең маани берип казып кете турган өзүмдө мүнөз бар да. Болбосо канат албайм. Кылган ишимен да канат албай калам. Анан намаздан кийин түшүнгөндөн кийин намазды, хадистерди казып кеттим. Андан кийин Куранды казып окуп кеттим. Ошондо аалам жөнүндө кандайдыр бир ачыла турган нерсе пайда болгондой болуп калды. Анан бирок жетишсиз болуп атат. Биротола ачыш үчүн
şariatты толық өздөштүрүп бүтүп, анан тарикат деген илимге кирдим. Тарикатка киргенимден кийин кадимкидей мындай илимий ачылышым, изилдеген нерсем мага жакындап калганы билинди. Ачыла тургандай болуп калды. Анан астрономияга кирдим. Астрономияны абдан казып окудум. Бирок дагы эле ачылбады. Анан астрофизикага кирдим. Астрофизикага киргенимде көз алдыма эле келип калды. Ачыла турган издеген нерсем. Астрофизика менен астрономияны изилдегенимде анан ачылды. Бул ачылга плюс-минус зарядтын кантип пайда болуп калгандыгы ачылды. Убакыт кантип кыскарып аткандыгы ачылды. Алам кеңейип аткандыгы, кантип кеңейип аткандыгы ачылды. Азыркы окумуштуулар бул боюнча, аламдын кеңейип аткандыгы боюнча туура эмес багытта ой жүгүртүп атышат. Убакыттын кыскарышы боюнча ача албай атышат себебин. Эмне себептен убакыт кыскарып атат. 2008-2009 жылдары убакыт 24 саатты убакыт 18 саатка келди, кыскарды деп теледен дагы, радиодон дагы айтып атышкан. Ушул жерде дагы мен таң калып, дагы изилдөөнү күчөйтө баштадым. Акыры бул дагы аныкталып чыкты. Бул убакыттын кыскарышы астрономия менен, астрофизика менен, математика менен, Куран менен, хадистер менен аныкталды. Мен бир тараптуу кеткеним жок. Муну ачыш үчүн Куранды, хадисти, мына светтик илимдерди бардыгын чогултуп, аралаштырып туруп, бири-бири менен байланыштырып туруп анан кийин Allah'ın kudreti menен açtım муну. Allah мага ушундай илгам кылды. Ушундай жол менен кеткенимде. Демек жанагы билим алуу ийне менен кулук калгандай деп дагы эле изилдөөнүн үстүнө жүргөн экенсиз да? Ошондой илимге чындап киришкен адам өмүрүнүн акырына чейин ушул изилдебесе жашап өткөнгө окшобойт экенсиң да. Өзүңө өзүң канааттанбайт экенсиң. Ошо изилдеген келе берет экен да, бир нерселерди ачкын келе берет экен. Аны ачкан нерселериңизди элге тартуулап, мындай себептерин айтып атасызбы же жакында ачасызбы аны? Жакында мен муну азырынча айтып атам элге. Бирок чечмелеп келем. Акыйкат чечмеленишин айта элекмин. Акыйкат чечмеленишин мына ачкычты азырынча жашыруун коюп атам. Себеби азыр акыркы убактагы инсандардын арасында дагы, окумуштуулардын арасында дагы мындай биринин эмгегин экинчиси пайдаланып, чыныгы илимпоз буякта калып кетип эле ортодогу адамдар илимпоз болуп чыгып кеткен убактарды көп айтып атышат окумуштуулар. Авторду укуктарды тартып алып. Ошондо ошон үчүн мен чыныгы илимдин ачкычын, мына ачылыштардын ачкычын жашыруун коюп атам. Муну ошол окумуштуулардын автор болуп кете турган окумуштуулардын алдында илимий конференцияларда же болбосо мынабы оондун климаттын өзгөрүшү боюнча конференциясы болуп атат го. Ушул конференция түздөн түз үчүн мен аркылуу ачылган теория менен чечилет. Бул мен ачкан теориям болмоюнча оондун бул проблемасы да чечилбейт да. Ошон үчүн мен оондун конференциясына катышууну эңсеп турам.
Бирок алар мени чакырабы, чакырбайбы? Эгер электрондук почта менен жөнөт деп калса, электрондук почта менен көп окумуштар айтып атат, электрондук почта менен жөнөтсөң эле уже алардын ичинен бирөө автор болуп алат деп көп эле адамдар айтып атышат, окумуштар айтып атышат. Ошон үчүн жашыруун коюп, качан даяр болгондон анан элге тартуулайсыз? мен азыр даярмын. Дап-даярмын. Бүгүн чакырса бүгүн барам. Жок, белки ошо жалпы башка окумуштуулар, күбөлөр даяр болгондон анан кийин Ооба. Ошо жанагы автор болуп кете турган адамдардын көзүнчө ошолордун илимий конференциясынын өзүндө айтышым керек болуп турат. Анан Аксакал, сиз боюнча Илимдер Академиясынын мүчөсүбү же өз алдынча эле илим? Жок, мен өз алдынча кеткем. Мен эч кандай илимий даражам жок. Мен ошо математика боюнча, бүткөн боюнча эле математика боюнча жүрөм. Демек, дин жолунда кененирээк илим алган экенсиз. Азыркы тапка бир суроого кайрыла кетейин. Баягы көз ачыктар, молдолор деп сиздерге, мисалы көз ачыктар, молдолор туура эмес жолдо жүрөт деп сиздерди жаман көрөт. Ошо неге себебин айтып кетсеңиз? Мынау азыркы убактагы молдолор, булар Бишкектен, башка жерлерден, чет мамлекеттерден Куранды жаттап, сөзмө-сөз котурмаларын боюнча маанилерин түшүнүп, үйрөнүп келишкендер. Билим алып келишкендер. Жаттоо жана маанисин которуу бул илим болуп эсептелбейт. Бул билимге кошулат. Булардын бири-бирин жактырбагандары себеби илим менен билимди ажырата алышпайт. Илим эмне, билим эмне? Ушуну ажырата албагандыктан бири-бирине карама-каршы булар. Мына 124 миң пайгамбар өткөн адам атадан бери деп айтылат. 124 миң пайгамбарлардын бардыгынын көзү ачык. Алланы даана тааныйт. Жер астындагы нерселерди алдын ала билгендер. Элдин келечегин жана коомдун кайсы багытка кетип аткандыктарын, жакшы багытта кетип атабы, же болбосо адашкан тарапка кетип атабы, буларды алдын ала билип, көрө билип айтып аткан пайгамбарлар. Анан пайгамбарлардын жолун улаган әулиелердин дагы көздөр ачык. 124 миллион әулие өткөн деп айтылат. Бардыгынын көзү ачык. Акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын да көзү ачык. Себеби буга мисал көп хадистерде айтылат, пайгамбарым кетип атканда Гөрстандын жанынан өтүп аткан болсо, кайсыл көрдүн ичиндеги адам кандай акыбалда жатат, ошону билип турган. Сезип турган. Ал адам кандай турмуш өткөргөн турмушуна жараша ырахатта жашап атабы, же кыйынчылыкта жашап атабы, ошонон бери билип турган. Жана алдын ала көп нерселерди айткан. Ошол убактан ушул убакка чейинки тарыхый коомдун өнүгүү өсүнөн бери айткан. Акыркы заманда азыркы убактагыдай коомдук түзүлүштөр пайда болушун дагы алдын ала айткан. Акыркы заманга жакындап калдыкпы? Биз азыр акыркы заманга уже акыркы заманда жашап атабыз. Бул сөздү пайгамбарым айткан. Пайгамбарым эң акыркы пайгамбар. Бардык пайгамбарлардын илимий жетишкендиктеринин бардыгы эң акыркы пайгамбарга келип топтолгон. Дагы сизге бир суроо. Азыркы биздин коомдо мындай дин жаатында же ишеним жаатында эки ажырым пайда болгону байкалып атат биздин өлкөдө.
бул баягы теңирчилер деп кыргыздын нарк-наслиин туткандарды, динди туткандар жаман көрүшөт теңирчилерди. Ошол кыргыздын нарк-наслиин ишенимин туткандар араб пул деп же болбосо башка дамбалчандар деп бир топ сөздөрдү айтып, эки жаат болуп, эки ажырымга бөлүнүп аткан да. Ооба. Бул эмне себептен? Негизи бизге өкмөткө диний бир идеология керекпи? Адам атадан баштап Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberime çeyin көп пайгамбарлар келген. Ар бир пайгамбарга Алла Таала өзгөчө жол жоболорду берген. Өзгөчө бири-биринен айырмаланган диндерди берген. Себеби адам бүгүнкүдөн эртең акылдуу, эртеңкиден бүрсүгүн акылдуу. Быйылкы жылдан кийинки жыл акылдуу. Атадан бала акылдуу, баладан небир акылдуу, небиреден чебир акылдуу болот. Туурабы? Өнүгүү өсүү да ошондой. Кечеки өнүгүү өсүүгө караганда бүгүнкү өнүгүү өсүүнүн даражасы бийик. Бүгүнкү өнүгүү өсүүгө караганда андан кийинки күндөрдөгү өнүгүү өсүүнүн даражасы бийик. Ошондой. Ооба. Ошондой. Мына теңирчилик деп айтып атасың го, ошонун айырмасын айтып бериңизчи деп. Кайсы бир убактарда кыргыздар ошо теңир деп, Алланы теңир деп билишкен да. Ошон үчүн биздин ата-бабаларыбыз, мурунку ата-бабаларыбыз теңир деп билишкен. Мен жаш убагымда деле теңир деп коет элек. Мен атам, энем, ошол жерде аксакалдар, илим билимдүүлөр теңир деп да айтышчу эле. Кудай деп да айтышчу эле, Алла деп да айтышчу эле, жараткан деп да айтышчу эле. Ар түрдүү аттар менен эгем деп да айтышчу эле. Ар түрдүү аттар менен Алла Тааланы таанып турушканда, бардыгы биригип Алла Тааланын эле өзүн айтып атышат. Себеби теңир башка, Алла башка, эгем башка, берке Кудай башка эмес. Акылына жараша таанышканда. Себеби ал убактагы акыл азыркы убактагы акылдай эмес болчу. Көп нерселерди түшүнбөй турган акыл болчу ал убакта акылдар. Аң сезим жетилген убактагы Алла Тааланын ысмы Алла деген ысым бардык Алланын өзүнүн ысымдарын бардыгын бириктирип чогултуп турат. Алла Тааланын 1001 ысымы бар. Ошо ысымдарынын бири теңир, бири Кудай, бири эгем, бири дагы башка ушундай аттар. Бардыгын бириктирип турган Бог, алар дел ошол да. Бог, анан дагы башка мамлекеттер башкача айтышат да. Ошол үчүн жана Карл Маркс айткан нерсеге токтолсок туура экен да. Бир Кудайды бөлүшө албай талашып атышат деген сөз. Чын экен да демек. Ошондой. Ошентип бул адамдар бирин-бири адаштырып атышат да. Бул илимдин жетишсиздигинен болуп атат да. Балким мындай болуп аткан жокпу? Баары эле Кудайга ишенет, бирок ар ким өзүнүн багыты менен бара аткан жокпу? Ар ким өзүнүн багыты менен. Ар ким өзүнүн багыты менен кетип атат. Кетип аткан менен бу элди адаштырып коюп атышат да. Сиз эми жалпы элге ошо кайсы багытты сунуштайсыз? Мен Алла деп жалпы ааламды 18.000 ааламды бириктирип турган, 18.000 ааламды жаратып, ушуну ушул убакка чейин жашатып турган, өз кудурети менен жашатып, планеталарды, ай жылдыздарды, инсандарды, бу курт кумурскалардан бери, микробтордон бери жашатып, ошолорго ырыскы берип, толук канаттандырып аткан Алла деген эң чоң ысым менен кетип атам мен. Себеби бир максат койсоң, эң чоң максат коюш керек да. Анан ошондо ошол максат менен чоң максатка карай кетсең, эч адашпай кетесиң. Эгер максатың жакын арадагы эле майда чүйдө болсо, анда адашып кетесиң. Ошол нерсеге жетип, анан нар жагына жол таппай каласың да. Демек көз ачыктар менен молдолор ошол эки башка
жаат менен кетип баратып, ошончо бири-бирин жаман көрүшүп аткан экен, э? Ооба, ушундай. Ошондой. Экөө молдолор азыркы убакта көз ачык жана көзү жабык болуп бөлүнүп калды да. Менин немем. Баамымда менин ой жүгүртүүндө көз ачык жана көзү жабык болуп калды. Анан да мындай сөз бар го. Кыргызда негизи баягы касиеттүү адамдар деп айтылып коет. Анын эч кандай диний билими жок, же эч кандай диндин аркасынан түшкөн эмес адамдар, бирок ошондой касиеттүү адамдар болгон. Кыраак адамдар болгон. Ооба. Алдын ала сезип, бир нерсени мындай байкап. Ошондон ал адамдарды каяка кошосуз? Анын көзү ачык эмес, же молдо эмес, ал адамдар кайсы жагына кошобуз? Андай адамдар, ал адамдарды дагы мындай көрө билбегени менен акылы аркылуу ошо көргөнгө тете туя билгендер болуп эсептелет. Акылы аркылуу. Бул көбүнчө акылды колдонот. Акылды колдонот. Акылды колдонгондо кээ бир убактарда адашуучулук да пайда болуп калат. Мына молдолор булар жаттап, анан котормочулук тарабынан күчтүү болгон менен, бирок алдын ала бирүү же бир нерселерди байкап, көрүнбөгөн нерселерди көрө билүү жагынан булар көзү жабыктык болот. Көз ачыктары шайтандар менен иштешет деген да сөз бар да. Ташат деген ал кандай? Азыр мен мына түсүрүп коеюн. Көз ачыктарда болсо, бул Куран илимин терең изилдей элек адамдар булар. Бирок табигатты байкап, өткөнүштү, келечекти биле ала турган сапатты Алла Таала ошолорго берип койгон. Себеби ошондойлор дагы керек экендигин Алла Таала билип турат да баарын. Кээ бир Алланы тааныбай жүргөн адамдар ушу көз ачыктардын ушундай кереметтүү билүүчүлүк жагын түшүнүп, Алла Таала кудуреттүү менен ушунун көзүн ачып коюптур, көп нерсени билип атат. Бул Алла бар турбайбы? Кече эле биз менен жүрдү эле, мындай эмес эле, бүгүн эле бир жакындан бери эле ушундай көп нерсени биле турган болуп калды. Бул түздөн түз эле Алладан келген бир касиет экен да деп, Алланын кудуретин таанып калышат да. Дагы бир суроо да, аксакал. Ошол көз ачыктарды неге баягы дин жолунда жүргөн адамдар жаман көрүшөт? Не алда бир карасаң ошол көз ачыктардын эле намаз окуп, Кудай, Алла Тааланы деп жүргөн болот. Ошо молдокелер неге аларды жаман көрүшөт? Бул молдокелердин кемчилдиги. Көз ачыктарды жаман көрүү менен бул пайгамбарларды да жаман көрүп атат. Себеби көз ачык болгондарлардын дагы. Авлияларды да жаман көрүп атат. Себеби алардын да көз ачык болгонда. Көзү жабыктар көз ачыктарды сиздин көзүңүз ачык эмес, э? Жактырбай атат. Мен кээде билип да калам. Себеби Алла билдирсе билип калам. Көргөзсө көрүп калам. Дагы бир суроо да, менде да бир кызык болуп атат. Азыркы тапта диндин Кыргызстанда 120дан ашуун багыты бар да. Анан көбүнчөсү мындай багытта болуп атат. Ошол баягы өздөрүнүн жолу менен бизди туурашыңар керек деген сыяктуу мындай таңылуу жолу көбүрөөк басымдуулук кылат да. Кандай дедиңиз? Могундай азыр эми көбүнчөсүнүн арабтардын маданияты жайылып аткандай сезилет да. Ошондо бизди туурашыңар керек, туура болсоңор силер баягы ширк, силер күнөөгө батасыңар деген сыяктуу нерсени таңылуу жагына кандай карайсыз? Бул исламда негизи таңылуу деген болбош керек. Арабтарда пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам бизден чыккан деп
ушул тарабынан алар өздөрүн кыйла жогорку даражада алып жүрүшөт. Бу дүйнө жүзүндө 7 миллиард адам болса, 7 миллиард адамда 7 миллиард түрдүү Алланын кудурети бар да. Анан молдолорго берилген, Куран боюнча берилген кудурет менен көз ачыктарга берилген Алланын кудурети экөөнү түшүнбөгөндүктүн негизинде бардыгы эле аныкы деле, мунуку деле Алланын бир эле Алланын кудурети экендигин ажыратып түшүнбөгөндөр бар да. Көп азыр, абдан көп. Ушул жерден айырмачылык болуп, бири-бирин көрө алышпайт. Биринчи билимге жетиш керек, билимден кийин илимге жетиш керек. Илим менен билимди ажырата албагандыктан да келип чыгып атат бул нерсе. Илим башка, билим башка. Балким ошол илимге дагы, билимге дагы ээ болбой эле жөн эле баягы бирөөлөрдү көрүп угуп эле анан кийин баягы аркасынан ээрчип кеткендер көбөйүп кеткендиктен ушул маселелер жабылып аткан жокпу? Бул билим албай эле, сабатсыз ооба. Бул нерсе өтө бир коркунучтуу багытка кетип атат да, бул мындай нерсе менен ушунун аркасынан түшкөндөр. Бул илим болмоюнча, билим болмоюнча адамдык деңгээлде болбой калат да. Аксакал дагы бир суроо. Азыркы тапта баягы дүйнө жүзүн көрүп атасыздар, баягы жана айтып кеттим го, 120дан ашуун багыты бар да. Анан ошол эле бар эле ислам дини жалпы, бирок бири-бирин жаман көргөндөр да бар. Негизичи буларкы туура эмес жолго кетип атат, булар биздики туура дегендейчи. Анан ушундай тенденция улана берсе, кийин баягы Кыргызстандын коопсуздугуна же болбосо баягы диний ажырымдардын, ишенимдердин ортосундагы согуш дагы чыгып кетет да баягы. Ошол жолго жетпеш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Уже ошол точкага жеттик азыр. Жеттик, бирок эми ошондун алдын алыш үчүн баягы мындан да кесепети жогору болуп кетпеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Балким мектептерге диний сабактарды келен окутушубуз керекпи, же балким диний көрсөтүүлөрдү көбүрөөк кылышыбыз керекпи? Абдан туура айтып атасың. Мектептен баштап баланын өнүгүп өсүп аткан убакта, акыл эсинин өнүгүп өсүп аткан убагында илим билим берип калса, ошол бала тууру жолго, тууру багытка түшүп кетет. Кийин бул туура эмес багытка багытталып калса, фанатизмге. Анан же фанатизмге кирип кетет, же болбосо кафырлыкка кирип кетет, же болбосо бир иши кылып адашкан бир жолдо кетип калышат. Бир эле өзү адашпастан башка адамдарды, башка элдерге дагы ушундай бир адашуучулук таасирин берип турат да. Ошон үчүн мектептен баштаган нерсе абдан жемиштүү болот. Мектептен башталган болсо, коомдун үй бүлөнүн өнүгүшүнө, ошондой эле коомдун өнүгүшүнө, ошондой эле дүйнөлүк адамзаттын өнүгүп өсүшүнө кичинеден болсо дагы салым кошуп кетет да өмүрүндө. 7 миллиард адам болсо, ар бири колунан келишинче адам салым кошуп кетиш керек. Сиз баягы биздин каналда көбүнчөсү баягы ооруп атам, ден соолугум жакшы эмес дегендер кайрылат да. Анан ошол адамдар кайрылса сиз кантип дарылайсыз? Эгер сизге кайрылып калса, же болбосо жөн гана кеп кеңешиңизди айтып дагы мындай акыл сурайт элем деп кайрылгандар болсо. Кандай дейсиз? Бул жерде кайып көзгө көрүнбөгөн күчтөр боюнча да сөз кылыш керек. Себеби инсан өзү Куранды жаттап алабы, же дуаларды жаттап алабы, Куран аяттарын жаттап, ошону менен дем салса, же болбосо дуаларды жаттап, ошону менен дем салса, анда эч кандай таасир болбой калышы мүмкүн. Бул жерде Курандын күчүнө ээ болуш керек.
dualardın küçüne ye oluş gerek. Dem salgan vaqtda oşol duaga baylangan küç tasir etip oşol menen özgörüp fayda bolat. Jana oğurlu adamda. Kur'an'da öğrengen adam küçüne ye olmayınca Kur'an'da okup ele sürdey bergen bilen tasiri yok bolup kalat. Küçüne ye oluş gerek. Oşonda janağı gözge görünbegen kayıp güçler varıp oşolar anı dens olunun oңdaydı. Ar bir Kur'an'dan ar bir tamgasına birden parışta baylangan deb aytıladi. Oşol ayatты okup, je bolmasa oşol süreni okup durup dem urganda oşol sürenin içindeki ar bir tamgaga, ar bir ayatlarga sürenin özüne baylangan oşonu sürenin küçün iş kaçırıp yürütürgen perişteler var. Oşol perişteler arkalı neme oladı? Uğurdan sakayıp oşolar arkalı anın organizmdeki denedeki cin şeytanlardan buzgan yerlerin, kiletkelerin, atomların oşol parişteler oңdaydı. Bu parişteler vardı şu Allah'ın kudreti. Şu ilimge baylangan parişteler. Ha bu yerde gevurlar oşo jattavalı böyle sürdey verişet. Göbele moldamın degenlerden nemesi yok, tasiri yok. Ha, buna göz açıklar var mı? Göz açıkları ikiye bölünedi. Allah yolunda göz açıkları. Şeytan yolunda göz açıkları. Allah yolunda göz açıkları, Cenab-ı Kur'an'da sürelerin okup oşundaki küçmelen demurat. Allah oşu ayatın özüne girgizilgen, Allah tarafından girgizilgen kudret arkalı demurat. Allah gör bilip duruşat. Ha, Cenab-ı şeytan yolundakiler olsa, bular şeytanın küçümelen demurup küçtüğü göz açık, şeytan yolunda küçtüğü göz açık, küçsüz cindi kola veretti. Bir adam gelip demsal koyunuz dese, oşal adamga tiygen cin küçsüzrek bolsa, belki küçtüğü göz açıktagı küçtüğü cin, şeytani cin, al cindi kovala veretti. Uşul yerde şifa bolu başlar kalat da. Ender şen başlaydı abi. Ha, şifa bolu başlar kalat. Oşonda Kur'an bolsa bu ağa karaganda parişteler arkalı şifa veret. Vökenin ayırmasını düşünelmey adamlar ayran bolup yürüşet. Cenab-ı moldalar göz açıklardı zaman görgönün sebebi oşa iblis şeytan arkalı gözü açılıp kalgan adamlardı zaman görüp atkandığı oladı. Ha, Allah yolunda göz açıklardı olsa oşalara koşup koyuşat. Sebebi özü kayıp nesillerdi bilmeydi. Moldalar. Oşol sebepten moldalar adaşat. Uşintip bu moldalar adaşkanda koğum adaşat. Yel adaşat. Uşunday adaşkan vakta iblis şeytan öz faydalanıp özüne karaştı Cenab-ı özüne şeytan yolundaki
göz açıktardı buyurat bulardı mundayı kılıp adaştır, tegindeyi kılıp adaştır dep. Uşul jerde ökönün bir-birine molda menen göz açıktın ortasında karama karşılık gelip çıkardı. Bu jerde biliş gerek molda. Molda biliş gerek. Şeytan yolunda göz açık kim? Allah yolunda göz açık kim? Bunu molda biliş gerek de. Eğer şunu moldalar bilse, anda moldalar bardığını jaman görmeyt bolçu. Bu yerde bu öte tatar, men hazır kıskaça gana aytıp koydum. Bu yerde öte tatar iş var. Bunu ajratıp bilişke kеңири vaqt gerek de.